Түзет. Түз тұр. Саламатсыздар, достар. Саламат болуңуз. Эркин тур. Космоспек Асековдун иш күнү дал ушундай башталат. Алгач бөлүмдө чакан жыйын өтүп тапшырмалары берилет. Анын милдети соттордун, сот залындагы тараптардын коопсуздугун камсыздоо. Ары жооптуу, ары түшүктүү кесип ээси иш учурунда ар кандай адамдар менен иштөөгө туура келерин айтат. Кээде ар кандай адамдар келип калат бияка сотко. Законду, мыйзамдарды түшүнбөгөндөр келип калат, бияка келип ызы чуу кылышы мүмкүн, туугандар арасында болуп кетет. Ошол маалда биз могуреки рацияларды колдонуп, бири-бирибизге кабар берип, анан бул сот имараттын ичинде тартипти сактайбыз. Аталган бөлүмдө чакан жаамат иш алып барат. Ичара сый мамилени сактап, ар дайым бири-бирине колдоо көрсөтүп келерин белгилешти. Ал эми жааматта каарманымдын өзгөчө орду бар. Космос Солочевич буга чейин 2024-жылы ушу биздин пристав кызматка келип орношуп, ошол күндөн бери бизде эмгектенип келет. Ал киши жөнүндө айта кетсек, ал киши өзү аябай чынчыл, өзү ага чейин дагы военный болуп иштеп келген экен, өзү мындай стройный жүргөн турганы, аябай баалуу, артында жаштарга ийиз калтыра турган, жакшы адамдык сапаты бийик, жогору турган адам. Ал кишинин артынан бизде балдар, жаштар бар бул жерде, көп үлгүсүн алып, кызматын көрүп атабыз. Каарманым Кыргыз мамлекеттик дине тарбия институтунун базасында ачылган аскер факультетин бүтүргөн. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарында Германия Демократиялык Республикасында кызмат өтөгөн. Бардык аскер кызматынын тепкичтерин басып өткөнүн айтып, ар бир учурду жагымдуу элес менен эскерет. Бардык аскер кызматынын тепкичтерин басып өттүм. Командир взводдон баштап ошол 8-чи гвардиялык мототчуктар дивизиясынын оперативдик отделинин башчысына чейин кызмат өтөдүм. Дивизиянын штаб начальнигинин биринчи орун басары кызматына чейин кызмат кылдым. Мына бул көкүрүк толгон медалдын артында күчүрмөн эмгек, талыкпаган аракет жана тайманбаган касиет бар. Айрымдарга жөнөкөй көрүнгөнү менен билгенге сыймыктуу сыйлык. Аскер кызматында ошо 25 жыл кызмат кылгандан берки медалдар, мунун баары көбүнчөсү юбилейдик медалдар. Даталарга Афгандардыкы да бар. Мына бул экөө ошо Тажикстандан алган медалдар. СССРдин погранслужбанын отличниги деген. Биринчи, экинчи степень, экинчи степень болот. Аман ошол муну биз эле эмес, баягы катардагы жоокер эмес, генералдарга чейин тагынышат. Бул аркы сыймыктуу төш белги. Үй-бүлөдө бир уул, бир кыздын камкор атасы. Жубайы медицина кызматкери болгонуна карабай, жолдошунун колдоочусу. Уулу дагы ата жолун улап, аскер кызматында иштейт. Учурда 64 жашка келсе дагы, жаш балдардан кем калышпай жумушун так аткарат. Ар убак мекенге кызмат кылам деген каарманым ата мекенди коргоо күнүн өзгөчө күтүп майрамдайт. Мен дагы куралдаш досторум ушул күн менен мен дагы күтөм, чыдамсыздык менен. Алыбыздын жетишинче өзүбүздүн Кыргыз мамлекетине кызмат кылууга даярбыз. Аскер кызматкерлери эч качан артка качып же болбосо кызмат, биз дайым кызматтабыз. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Ысыкөл жаңылыктары, Каракол шаары.